Эркин Тунияз баштаган кытайлык делегация Улуттук тарых музейинде Кыргызстандын археологиялык этнографиялык тарыхы, кыргыздардын 16-19 кылымдагы доору, 1917-90 жылдардагы жашоо турмушу жана эгемен өлкө тууралуу маалымат алды. Алар музейге коюлган уникалдуу экспонаттардан байыркы кыргыз элинин жана азыркы көз карандысыз Кыргызстандын жашоосу тууралуу тарыхый тастыктамаларга кызыгуу менен карашты. Өз кезегинде Суар элдик өкмөтүнүн төрагасы Эркин Тунияз музей жамаатына жаратмандык ийгиликтерди каалап, меймандостук үчүн ыраазычылык билдирди. Гунны, вот эти воинственные гунны.